невроз жана стрессте өтө чоң жардам берген чөп бул пустырник. Пустырник бул көп жылдык чөп өсүмдүгү, жалбыздар тукумуна кирет. Ал жан дүйнөнү тынчтандыруучу, жүрөккө пайдалуу жана булчуң бошотуучу касиеттер менен белгилүү. Элдик жана расмий медицинада кеңири колдонулат. Пайдалуу касиеттери кайсылар? Бул тынчтандыруучу. Демек, тынчсызданууну, кыжырданууну, нервтин чыңалуусун азайтат. Паника кармаган учурларда неврозда жана стрессте өтө чоң жардам берет. Кийинкиси бул уктоону жакшыртат. Уктаганга жардам берет. Тайыр жана үзүлмө уйкудан арылтат. Кан басымды жөнгө салат. Тамырларды кеңейтип, кан басымды төмөндөтөт. Өзгөчө стресс менен байланышкан гипертонияда пайдалуу дагы чоң жардамы бар. Жүрөккө жардам берет. Жүрөк кагуусун жайлатат. Жүрөктүн кысылуу күчүн жогорулатат. Вегетососудистый дистония деген ооруда, тахикардияда, ушул учурларда дагы колдонулат. Оору жана түйүлүүлөрдү басат, спазмды басат. Баш оору, нервтик чыңалуудан болгон ич ооруларды азайтат. Курамындагы активдүү заттар бар. Булар алкалоиддер, флавоноиддер, ачы татымдар, булар горечь, таниндер, булар дубильные вещества, эфир майлары бар. Кандай түрдө сатылат? Настойка, спирттүү тундурма түрүндө сатылат, таблетка түрүндө сатылат, кургак чөп түрүндө сатылат. Экстракттар жана капсулалар түрүндө чыгарылат. Кандайча колдонсо болот? Настойканы 20-30 тамчыдан күнүнө 2-3 жолу сууга кошуп ичесиз. 1 чай кашык чөптү 1 стакан кайнаган сууга салып, 15 мүнөт дöмдөп, 2-3 жолу ичсе болот. Таблеткалар болсо, дарыгердин көрсөтмөсү менен нускама боюнча колдоносуз. Каршы көрсөтмөлөр жана сак болуу. Демек, жеке чыдамсыздык бул индивидуальный непереносимость деп коет, жана гипотония, башкача айтканда кан басымдын төмөндөшүндө да колдонулбайт. Кош бойлуулукта дагы сөзсүз түрдө дарыгердин көзөмөлүндө болуп туруп гана ичүү керек. Уна айдардын же жооптуу иштердин алдында колдонбоо сунушталат. Себеби уйкуну келтириши мүмкүн. Кызыктуу факт. Пустырник деп аталышынын себеби көбүнчө бош жерлерде өсүшүнөн келип чыккан. Бирок анын дарылык касиети тынчсыз адамдар жана сезимдал жүрөк үчүн чыныгы табылга болуп саналат.